Тайбекович, сөз сізде. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, бүгүн жыйындын катышуучулары. Менде суроо Расул Авазбековичке. Как говорится, все новое это хорошо забытое старое. 95 жылы президентская программа болгон экен, Аскар Акаев маалында. Кадры 21 века дегенчи. Ошондо канча адам по этому программе есть информация өзүңүздө? Информация бар? Кадры 21 95 жыл. Бул боюнча мен сизге азыр Фаркат Айбекович так маалымат айта албайм. Канча адам барып келгендиги боюнча. Бул боюнча жанагы Кубаныч айткандай, бир-эки концептуалдык маселелер чечилбей калган. Алардын кайра келгенде жумушка жайгашуусу боюнча. Ошондуктан алардын кээ бирөөлөрү сыртка чыгып кетишкен. Азыраак бөлүгү азыр иштебейт, ал программа. Ал программа иштебей калган. Себебин билесизби? Эми себеби бул ошо саясий экономикалык маселелер болуп калган негизи. Аны ырааттуулук болбой калган өкмөттөр алмашкан учурда. Анан дискредитация болгон дагы маселе бар. Жана Кубаныч айтпадыбы? Баягы отбор кабыл алуу маселесинде ошол тааныш билиш болгондуктан дискредитация болуп, ошол программаны улантууну чечишкен учурунда. Рухсат берсеңиздер, мен расмий тилде айтат элем, как бы ачык эле, если давайте будем откровенны, зарубежный диплом не является свидетельством ни ума человека, ни гарантией его продвижения на госслужбе, да? Основной упор мы должны сделать претендентов на должности, а не на какую-то учебу. Биз айткан маселе биякта бир кошумча болуп атат. 2 жыл деп койпуз, барып окуп келгенден кийинчи. Ошону биз мына пример казактыкын алсак, Казакстандыкы болашак деген эмнеде 5 жыл иштесе 50% аткарган болот экен да, төлөнгөн эмнесинчи. А 7 жыл болсо 75%. Ошого агер 10 жыл болуп калса, ошондо биз ойлойт элек, ошо биз каражат кылган мамлекеттин пулун актайт элек, и 10 жылда ол адам башка кетпейт эле. Он минимум министром будет или начальником управления. Ошончо кошумча бар. Айтканыбыз 2 жыл или биз мамлекетте агер каражат кылып окуп келгенден кийин башка жумушка кетейин болсо, надо так сделать, чтобы акчаны кайтарып коюп койсо жакшы болот эле. Ол акчаны биз башка мамлекетке иштейм деген кадрларга төлөсөк туура болот деген бир кошумча. Онда кагаз түрүндө берип коесуң да, ошо кадры 21 века боюнча 25 кадрлар боюнча канча бала окуду, жооп беребиз. Анан сиз айтып аткан сунуштар боюнча мен оюмча айтпадым, 3 тарап деп. Сөз түрдө сиздердин эксперттер менен дагы ийине жеткирип талкуулашыбыз керек. Көп маселелер бар. Окуган студентке кетилген ресурстарды кантип кайтарабыз? Бул маанилүү маселе. Эмнен боюнча 95 кадры 21 века бүгүнкү күнгө иштеген адам болсо дагы эмне информация керек. Түшүндүм аны. Чтобы келген. Все, рахмат. Менде суроо